Кыргызстандан кетүүнү пландап жатасызбы? Балким жумушка орношуу, окуу же үй бүлөңүзгө кошулуу үчүнбү? Бул үчүн сиз төмөнкү пункттарды эске алышыңыз керек. Биринчиси, кабардар болуңуз. Алдын ала даярдоо боюнча кыска курстан өтүңүз. Бул үчүн экранда көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңыз болот. Экинчи, мыйзамдуу жол менен миграция кылыңыз. Бардык керектүү документтериңиз болсо гана көчүңүз. Мыйзамсыз миграция сизди көптөгөн тобокелдиктерге дуушар кылат. Анын ичинде акы төлөнбөй эксплуатациялоо жана кулчулук. Үчүнчү, жумуш берүүчүнү билиңиз. Сергек болуңуз. Баарына ишенбеңиз. Жумуш берүүчү жана иштей турган жериңиз жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат жыйнаңыз. Төртүнчү, эмгек келишимине кол коюңуз. Эмгек келишимдери маанилүү. Сөзсүз жумуш берүүчүңүз менен келишим түзүүнү талап кылыңыз. Келишимсиз сиздин ишиңиз мыйзамсыз деп эсептелет. Бешинчи, укугуңузду кантип коргоо керек? Чет өлкөдө иштеп жаткан адам катары сиз өзгөчө ырайымсыздык мамиленин жана эксплуатациянын мүмкүн болгон учурларын билишиңиз керек. Эгер сиз мындай учурга туш болсоңуз, дароо жетекчиңизге, жумуш берүүчүңүзгө, ошондой эле сиз жашаган өлкөдө эгер мигранттар профсоюзу бар болсо, ошол профсоюзга кабарлаңыз. Эгерде бул маселе тез арада чечилбесе, анда компетенттүү бийликке же жардам ала турган өлкөңүздүн элчилигине же консулдугуна кабарлаңыз. Ошондой эле, эгерде сиз Россия Федерациясында болсоңуз, анда эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнө кайрылсаңыз болот. Алтынчы, эмгек укугуңуздун бузулушун кантип таанып билесиз? Сиздин эмгек укуктарыңыздын бузулушуна жумуш ордуна адилетсиз же басмырлоочу мамиленин ар кандай түрлөрү кирет. Ашыкча жумуш менен жүктөө, төлөөнүн кечиктирилиши, ошондой эле эмгек акынын жана башка жөлөк пулдарынын төлөнбөй калышы, эмгек акыдан туура эмес кармап калуулар, эмгекти коргоонун тийиштүү чаралары жок, зыяндуу эмгек шарттары, физикалык, каржылык жана психологиялык зомбулук, ошондой эле мыйзамсыз жумуштан бошотуу, мунун баары сиздин эмгек укугуңузду бузуу болуп эсептелет. Жетинчи, документтериңизди коргоңуз. Жеке документтериңизди коопсуздуу жерде сактаңыз. Паспорттун, мигранттык каттоонун, эмгек келишиминин жана башка маанилүү документтердин көчүрмөсүн жасап алыңыз. Түп нускаларын коопсуз жерде сактаңыз, ал эми көчүрмөлөрдү дайыма жаныңызга салып жүрүүңүз зарыл. Документтериңиздерди башка адамдарга бербеңиз. Сегизинчи, ар кандай өзгөчө кырдаалдарга ар дайым даяр болуңуз. Жергиликтүү полиция, тез жардам, өрт өчүрүүчү кызматтар, досторуңуз жана үй бүлөңүз, элчилик же консулдук бөлүм, бейөкмөт уюмдар, профсоюздар жана мигрант диаспоралары сыяктуу маанилүү телефон номерлердин тизмесин ар дайым жаныңыздарга алып жүрүңүз. Тогузунчу, башка адамдар менен ар дайым байланышта болуңуз. Жалгыз калбаңыз. Өз өлкөңүздөрдөгү досторуңуз жана үй бүлөңүздөр менен үзгүлтүксүз байланышта болуңуз зарыл. Аларга жакшы жана коопсуз жерде экениңизди кабарлап туруңуз. Досторду таап, башка жумушчулар менен байланышыңыз. Онунчу, өзүңүздү коргоңуз. Эгер сиз жумуш ордунда көйгөйлөргө туш болуп, укуктарыңыз бузулуп жатса, анда алгач жумуш берүүчү менен сүйлөшүңүз. Эгер бул жардам бербесе, кеңеш жана коргоо үчүн профсоюздарга жана бейөкмөт уюмдарга кайрылыңыз. Акырында көйгөйдү ар дайым бийликке, мисалы Кыргызстандын элчилигине же эмгек министрлигинин өкүлчүлүгүнө кайрылып чечсеңиз болот. Үйдө да, миграцияда да өзүңүзгө кам көрүңүз. Сизди баалаган, сүйгөн, сизди ойлогон адамдар бар экенин эсиңиздерден чыгарбаңыз.